Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, ардактуу педагогдор. Мына ошентип окуу жылыбыз аяктап соңуна келе жатат. 2022-2023 окуу жылы ийгиликтүү аяктады деп биз ишенебиз. Жыл сайын ЮСАИД окуу керемет долбоору тарабынан жайкы окуу жана эсеп лагери уюштурулуп келет. Быйыл дагы максатка ылайык бул иш-чараны өткөрүү пландалды. Сиздерге белгилүү болгондой, максаттуу мектептерде атайы мугалимдер бекитилип, группалар бекитилди. Андыктан ошол бекитилген мугалимдер сиздер көрсөтүлгөн нускама, инструкция менен ошол окуу жана эсеп лагерин алып баруучу окуу куралы, колдонмо менен иш алып барышыңыз керек. Азыр мен сиздерге ошол окуу жана эсеп лагерин кандай ишмердүүлүктө, кандай тартипте, кандай мазмунда өтүш керектиги тууралуу сиздерге көрсөтмө берип өтөйүн. Окуу жана эсеп лагери башталгыч класстын окуучуларына формалдуу эмес шартта кызыктыра турган, ошол эле убакта билим бере турган, функционалдык сабаттуулугун жогорулатууга мүмкүнчүлүк бере турган коопсуз жайда уюштурулат. Башталгыч класстардын окуучуларынын функционалдык сабаттуулугун жогорулатууга, окууга, эсепке карата мамилесин өөрчүтүүгө көмөктөшүү үчүн каникул учурунда жагымдуу шартта, жагымдуу маанайда пайдалуу ишмердүүлүк алып келе турган, ошол пайдалуулук, өнүктүрүүчүлүк, билим берүүчүлүк менен айкалышкан максаттуу иш-чара болуп саналат. Максатыбыз окуу жана эсеп лагеринин өткөрүүдө мектептен тышкаркы кызыктуу иш-чара аркылуу окуучулардын окууга жана математикага болгон сүйүүсүн арттыруу болуп саналат. Окуу жана эсеп лагери уюштурууда окуучулардын кызыгуусун арттыруу үчүн, балдардын чыгармачылыгын, ой жүгүртүүсүн, окуу, эсеп, жазуу көндүмүн өнүктүрүүдө, эмоционалдык жактан, физикалык жактан өнүктүрүүдө биз коопсуз шартта, коопсуз жайларда өткөрөбүз жана мазмундуу, кызыктуу иш-чараларды уюштурабыз. Окуу жана эсеп лагерин өткөргөндө биз интерактивдүү, дифференциацияланган жана интеграцияланган ыкмаларды колдонуу менен балдардын окуу, жазуу, эсеп көндүмүн өнүктүрөбүз. Демек, биз балдарды өнүктүрүүчү сабак, иш-чара өтүп жатканда биз интерактивдүү, жаңы мазмундагы сабакты өтүшүбүз зарыл. Мына ошол мазмунду кандай өткөрөбүз? Сиздер үчүн колдонмо иштелип чыккан атайы. Бул колдонмону карап, окуп, таанышып, ошол колдонмонун мазмунунда өтсөңүздөр болот. Окуу жана эсеп лагери жогоруда белгиленгендей, жагымдуу шартта, коопсуз чөйрөдө болушу зарыл. Лагердин сабактары сиздер үчүн сунушталат. Уюштуруучулар, лагерди уюштуруучу мугалимдер ушул лагердин мазмунундагы тексттерди, көнүгүүлөрдү колдонсоңуздар болот. Анын ордуна өзүңүздөр иштеп чыккан, өзүңүздөр тандап алган тексттерди, көнүгүүлөрдү дагы колдонсоңуздар болот. Өткөрүү ордун биз белгилей кетсек, жабык имараттын ичинде өткөрсөңүздөр болот же ачык абада дагы өткөрсөңүздөр болот. Көнүгүүгө, сабактын мазмунуна жараша тандап аласыздар. Өткөрүү жатканда окутууну биздин тилибиз балдардын өзүнүн сүйлөө тилине ылайыктуу болуш керек, сабактын тили. Балдар эркин эки тилде сүйлөшү керек. Ошондуктан ар бир учурда лагердин иш планын түзүүдө биз ошол максатка ылайык уюштурабыз. Демек, натыйжалуу ылайыкташтыруу үчүн биз эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек? Балдардын окутуу тили боюнча топторго бөлүүдө, балдарды алардын тилинде сүйлөгөн тарбиячыга жана тарбиячынын жардамчысына же мектеп китепканачысына бекитишибиз керек.
окуучулар окуган тилде сабактарды окутуу материалдарын даярдашыбыз керек. Демек, балдар үчүн жагымдуу, ыңгайлуу шарт түзөбүз. Анын окутуу тилине ылайык материалдарды беребиз жана ошол тилде сүйлөп балдардын жеткиликтүү өнүгүү шартын түзөбүз. Тарбиячы же мугалим же тарбиячынын жардамчысы болобу, мектеп китепканачысыбы, жергиликтүү коомчулукта терс реакцияны жаратышы мүмкүн болгон сөздөрдү жана чыгармаларды колдонбойбуз. Мамлекеттик билим берүү стандартынын мазмунуна ылайык келген иш-чараны өткөрөбүз жана биз сунуштаган китептерди, мазмундагы материалдарды колдонобуз. Окуу жана эсеп лагери демек 1-4 класстардын окуучулары үчүн ылайыкталган бир тарбиячы, башталгыч класстын мугалими жана тарбиячынын жардамчысы болот. Ошондой эле мектеп китепканачысы дагы катышса болот. Бир топто 20 же 25 баладан ашык эмес бала болушу керек. Сабактар өз ыктыярдуулугу менен катышы керек сабакта. Өтүү убактысы күзгү маалдабы же жайкы маалдабы же кышкы маалдабы каникул учурунда өткөрүүгө сунушталган. Азыр биз окуу жылынын аягында биз жайкы маалда уюштуруу шартталып жатат. Бир сабактын узактыгы 1,5–2 саат болушу керек. Мына ушул окуу жана эсеп лагеринин ишмердүүлүгү бир сабактын мазмуну төмөнкүдөй болушу керек, түзүмү. Демек, бош убакыт каттоо сабак башталганда келген балдарды китеп бурчунан китептерди алып окуп турушса болот. Бош убакытта балдарды чогултуп, сабак башталганга чейин каттап, балдарды отургузуп, кабыл алып каттоо убагы болот. Ыыл убагы бул учурда сабакты баштоо үчүн окуучулардын баарын чакырып чогултуу үчүн керек. Тарбиячы жана тарбиячынын жардамчысы балдарга тааныш болгон эки ырды ырдасак болот. Демек, балдарга жакын, балдарга жагымдуу, көңүлдүү, позитивдүү маанай тартуулаган жакшы ырларды аткарууга болот. Сабактын планы демек ар бир сабак башталганга чейин тарбиячы же тарбиячынын жардамчысы толук сабактын жүрүшүн схемалык түрдө даярдап алышы керек. Сабак баштоодон мурда тарбиячы балдарга кыскача баяндап өтүшү керек планды. Эмне максатта түзүлдү, биз кандай иш жүргүзөбүз? Биз ар бир сабактын планын жазабыз. Ошол сыңары эле өткөрүлүүчү лагердин сабагынын дагы планын түзүп алышыбыз зарыл жана ошол өткөрүлө турган сабактын мазмуну менен балдарга тааныштырабыз. Окуучулар үчүн ыңгайлуу жана ылайыктуу сабактын түзүмүн иштеп чыгабыз. Тарбиячыга сабактын планына кайрылууга мүмкүндүк берүү жана балдар көндүмдөрүн өнүктүрүүсү үчүн кошумча окуу материалдарды да камсыз кылсак болот. Муз жаргыч көнүгүүлөр бар. Балдарды процесске тартуу, кызыктыруу, окуяга киргизүү, жандандыруу, мотивациялоо максатындагы муз жаргыч көнүгүүлөрдү колдонсок болот. Бул көнүгүүлөрдү балдардын эркин сезүүгө, өзүн ыңгайлуу сезүүгө, ачылууга, бири бири менен мамиле түзүүгө, көмөктөшүүгө түрткү боло турган көнүгүү. Окуучуларды биз бир максаттуу ишке багыттайт. Демек, сабагыбыз динамикалуу жана көңүлдүү да болот. Физикалык иш-аракет жана эмоционалдык чыңалууну бошотууда жакшы кызмат аткарат. Муз жаргыч көнүгүүлөрдүн түрүн сиз колдонсоңуз болот. Бул сценарийдин мазмунунда берилген. Мындан тышкары сиз өзүңүз дагы өз практикаңыздан, тажрыйбаңыздан алып колдонсоңуз болот. Окуйбуз, ойлонобуз, талкуулайбыз деген этап бар бул жерде. Ошол окуу лагеринин сабагында негизги бөлүгү бул учурда жалпы топко бир аңгемени окуп берип, ошол аңгеменин негизинде окуп, талкуулап, баарлашуу жүргүзөт. Окуганга чейин, окуу учурунда, окугандан кийин ыкмаларында колдонсок болот. Бул окуянын өнүгүүсүндө, текстти талдоого, ой жүгүртүүдө, анализ жүргүзүүгө чоң жардам бере турган ыкма. Ошону менен бирге эле балдардын эмоционалдык
таасирин, эмоционалдуулугун жарата турган, оң эмоцияга алып келе турган, балдарды талкуулоого түрткү бере турган, балдардын логикасын өнүктүрө турган, чыгармачылыгын ойгото турган талкуу болушу керек. Мына ошол талкууга, ошол балдарды өнүктүрүүгө багытталган суроо жооп менен ойлонуу, талкуу этабын жаратабыз. Эсептейбиз жана ой жүгүртөбүз деген этапта бул математикалык мазмундагы сабакты уюштурсак, мына ошол э, эсептейбиз, ой жүгүртөбүз ишмердүүлүгү дагы маанилүү. Мына ошол эле учурда биз түзгөн адабий окуу сабагына дагы тиешелүү шартта дагы интеграциялап математикалык бөлүктү алып өтсөк болот. Бул балдардын математикалык көндүмдөрүн өнүктүрүү боюнча да сабактардын негизги бөлүгү. Бул этапта ар кандай математикалык ситуацияларга, оюндарга дагы тартып уюштурсак болот. Чыгармачылык устакана деген бөлүк. Бул аянтча да ар кандай чыгармачылык иштерди алып барабыз. Балдар өз колдору менен кандайдыр бир нерселерди жасашат, сүрөт тартышат, ыйлеп чаптоочу иш аракет жүргүзөт, жабыштырат, бойойт, кол менен жасайт, макеттерди жасайт, пластилин менен жасайт, фантазиясы менен кандайдыр бир фигураларды жасайбы, кандайдыр бир сүрөттөрдү тартабы. Мына бул балдардын чыгармачылык менен аткара турган иш аракеттин бөлүгү болуп саналат. Бири бирибизге окуйбуз, айланып окуйбуз деген бөлүм бар. Сабак убагында балдар ар кандай окуу техникаларын колдонуп, тексттерди окуп, жаңырык окуу, зуулдап окуу, ролдор менен окуу, абзац боюнча окуу, окуучулардын бири кийин бири айланып окуу, үзүндүү, хор менен окуу деген сыяктуу түрлөрүн колдонуу менен окуу ишмердүүлүгүн уюштурабыз. Окурмандын театры деген бөлүм ишмердүүлүк сунушталат. Бул учурда балдардын ролдук оюндары ишке ашат. Жандуу сүйлөшүү, диалог түзүү, эмоциясын сыртка чыгаруу, каармандарды, образдарды так көрсөтө билүү, текст менен тааныштууга жана балдарды процесске тартууга, кызыктырууга түрткү боло турган максаттуу иш-чара болуп саналат. Хор менен айтабызбы, ырдайбызбы, кандайдыр бир декорацияларды уюштурсаңыз болот, кийимдерди уюштурсаңыз болот, атай формаларды, сахналаштырууну уюштурсак болот. Бул балдардын сюжеттик ролдук оюндарды алып чыгууга жана ролдук каармандардын образын алып чыгууга, балдардын кеп өзгөчөлүгүн өнүктүрүүдө чыгармачылык дарамедин, чыгармачылык фантазиясын, балдардын образдуу кабылдоосун өнүктүрө турган бөлүм болуп саналат. Күн баян толтуруу дагы бир ишмердүүлүк бар. Бул учурда лагердин биринчи күнүндө тарбиячы окуучулардын лагердин күн баянын толтурушу керектиги менен тааныштырат. Мына бүгүн балдар биз ушундай ишмердүүлүктөрдү аткарабыз. Бул ушундай жакшы тексттер менен, кызыктуу тексттер менен таанышабыз, ырдайбыз, бийлейбиз, сүрөт тартабыз, ишмердүүлүктөрдү аткарабыз, ойнойбуз жана башка. Ишмердүүлүктүн сабактын мазмуну менен тааныштырып, мына ошол бүгүнкү иш-чаранын өткөрүлгөндүгү тууралуу күн баян толтурабыз деп тааныштырып кетет. Мына ошол күн баян толтурууда атайы 2-3 баланы шайлап коет. Бүгүн бизде күн баян толтура турган окуучуларыбыз белгиленди деп балдардын аты жөнүн айтасыздар. Окуучулардын санына жараша тарбиячы алардын ар күнү бөлөк окуучуларга кезектештирип бөлүштүрүп коебуздар. Күн баян жазгандай кылып 10 күнгө бөлүштүрөбүз. Мына ошол лагерде окуучулар күн баянды батманга, плакатка, журналга жазсаңыздар болот. Балдар жазат, бүгүн эмне окуя болду, ким кандай катышты, эмне таасир берди, жагымдуу окуя эмне болду деген сыяктуу күн баянды толтурушат. Ар бир күндүн соңунда кезеги менен келген топ төмөнкүдөй болжолду жазышы мүмкүн. Күн баянга жазуу үчүн калган окуучулардын арасында сурамжылоо жүргүзөт. Мына бүгүн күндүн эмнеси менен эсте калды, эмне жакты, бүгүнкү күндүн шайыры ким болду, бүгүнкү күндүн тапкычылы ким болду, бүгүнкү күндө биз эмнени үйрөндүк, эмнеге жетишкендик деп рефлексия жүргүзүү менен ошол бүгүнкү күндүн жыйынтыгын кагаз бетине түшүрөт. Флипчартка, альбомдун барагына же тетрадька же
кандайдыр бир журналга. Негизинен биздин практикада флипчартка жазып жүрөбүз. Флипчарт балдар үчүн эң көргөзмөлүү, мазмунду, чоң плакат болуп саналат. Мына ошондуктан флипчартка жазууну сунуштайбыз. Бул балдар үчүн эң кызыктуу, маанилүү момент, учур мына ушул күн баян толтурууда өтө чоң көңүл бөлүшүбүз зарыл. Мисалы, бүгүн лагерге канча окуучу катышты? Биз бүгүн эмнени үйрөндүк? Эмне кылдык? Кайсы теманы өттүк? Баарынан да бизге эмне жакты? Бүгүн лагерде эң активдүү ким болду? Биз бүгүн эмнени үйрөндүк? Бүгүнкү күндүн эң кызыктуу окуясы эмне болду? Жана күндүн цитатасын белгилейбиз. Мисалы, күндүн цитатасы катары таамай айтылган учкун сөздөр же макалдар же болбосо белгилүү инсандын ал турсун балдар өздөрү чыгарган корутундуларды да колдонсок болот. Мисалы, биздин жомогубуз ырыс алды ынтымак десек, демек ынтымактуулуктан баардык жакшы нерсе жаралат экен деп балдар өзүлөрүнүн корутунду чыгарып койсо болот. Кандайдыр бир макалдарды, учкул сөздөрдү колдонсок болот. Демек темага ылайык цитаталарды пайдаланып жазсак болот. Бул жазууну балдар толтурат, баянды. Эми күн баян толтурууда сиздерге дагы нускама менен тааныштырып өтөлүк. Мына ошол күн баян толтуруу менен биз балдардын активдүүлүгүн, чыгармачылыгын жана өткөн күнгө, ушул күнгө болгон рефлексия, кайтарым байланыш жүргүзүү, аналитикалык ой жүгүртүүсүн алып келебиз. Эми биз тексттерди колдонууда электрондук китептерге көңүл бөлүңүздөр. Ошол электрондук китептердин мазмунунда атайын иштелип чыккан сценарийлер бар, сиздерге сунушталган. Сиз каалаган электрондук китепти тандап алсаңыз болот. Bloom Library сайтынан же болбосо ошол сизге иштелип чыккан окуу жана эсеп лагеринин колдонмосундагы тексттерди колдонсоңуз болот. Мына ошол тексттердин бир мисалын көрсөтүп өтөйүн. Асмандагы кит деген чыгарма электрондук китептен алынган. Бул чыгарма адабий окуу жана мекен таанууга ылайыктуу. Окуучулар чыгарманын мазмунуна карап, өзүлөрүнүн ойлорун ырасташат же жокко чыгарышат. Тексттен алынган үзүндүдөгү калтырылган сөздөрдү толукташат. Стратегияда сүйлөмдөрдү толукта, окуянын картасы, ооба же жок, айлампа деген стратегия колдонулат. Керектелүүчү каражаттар бул сайттын шилтемеси, китеп, суроо, тапшырмалар жазылган карточкалар колдонулат. Окутууну уюштурууда жекече, топто же жалпы класс менен өтсөңүз болот. Иштөө кадамдарында текст менен таанышат, мээге чабуул жүргүзөт, текст учурунда кандай суроолорду беребиз, кандай кадамдарды аткарабыз так берилген. Ооба же жок ыкмасын колдонуу менен балдарга суроо жооп иретинде суроо менен кайрылып жооп алабыз. Окуянын картасын түзөбүз, айлампасын толтурабыз. Демек, бул чыгармага аналитикалык ой жүгүртүү менен чыгарманы талдап, мазмунун терең түшүнүүгө карата сабак өтөбүз. Мына ошол стратегияларды колдонууда сунушталган дагы китептер, кайсы китептерди колдонсок болот? Эмне үчүн коёндун куйругу кыска деген китепти окусак болот деп сунуштайбыз. Мына ушул тиркеме берилген Асмандагы кит бул чыгарма, кандай мазмундагы чыгарма, бул чыгарманын идеясы эмнеде, кандай каармандар бар экен, бул каармандар эмнени айтып жатат, китеп жөнүндө кандай кызыктуу маалыматты алсак, фактыларды алсак болот. Мына ушул тексттин негизинде талдоо жүргүзүп, балдар менен талкуу жүргүзөбүз. Мына ушул сыяктуу электрондук китептердеги тексттерди алып, сиз ушундай сценарийдин мазмуну менен көрсөтүлгөн, берилген инструкцияны колдонуу менен сиз сабакты өтсөңүз болот. Ошондой эле күн баян толтуруудагы биз күн баян толтурууда кандай болушу мүмкүн? Мисалы, мен сиздерге көрсөтүп өтөйүн.
Бул күн баянды толтурууда биз ватманга, плакатка же журналга толтурсак болот дедик. Мына ошол күн баян толтурууда мисалы үчүн былтыркы өткөн лагердеги сүрөттөрүн көрсөтүп өтөйүн. Сүрөттө ана көрүнбөй калыптыр. Мына ушул күн баянда мына күн баян толтуруу атайы бөлүм атайы дубалдан орун алып коюшкан. Мына ушул ватманга жазып окуучулар илип турат дагы. Эртең бүгүнкү күндү сабак бүткөндө күн баян толтурчу окуучулар калып күн баянды эрежеге ылайык толтурат. Андан кийинки сабак болгондо эртеси күнү кечээки өткөн күн баянга кайрылып ошол кечээки толтурган окуучулар күн баянды толтурган окуучулар сабактын башында күн баяндын мазмуну менен тааныштырат. Кечээки сабакта биз эмнени үйрөндүк, күлкүчүсү шайыры ким болду, активдүүсү ким болду жана башка мазмунда толтургандыгы менен тааныштырышат дагы. Анан жаңы темага өтүп бүгүнкү күндүн планы, максаты жана мазмуну менен тааныштырып ишмердүүлүк уланат. Ошентип күн баянды толтуруучу окуучулар шайланат дагы 10 күнгө ылайыктап түзүп алып шарт. Демек, күн баянда катышкан окуучулардын саны кандай болду? 14 кыз, 10 кыз, 4 бала катышты, канча бала, канча кыз катышты, биз эмне кылдык, суроолорго жооп бердик, активдүү катыштык, баарынан бизге эмне жакты, сонун текст окудук, ойногон жакты, жашынмак ойногон, жаңыртмач айткан жактыбы, жомоктун мазмуну жакты, ролдук оюндар жакты, биздин актёрдук чеберчиликте аткарган ролдук оюндар жактыбы же кызыктуу эмне сонун нерсе болду, ошол жаккан балдар жазышат. Эмоциясын чыгарыш керек, сезимдерин билдириш керек, кызыктуу таасирлерин ачык билдириши керек. Бул күн баянды жазып жаткан окуучулар башка окуучулардан сурамжылоо жүргүзүп өтөт. Сага эмне жакты, Айдар? Нурсултан, сага эмнеси менен таасир калтырды деп сурайбыз. Ошентип рефлексия жүргүзүп, жалпы жыйынтыкты чыгарып, сабактын аягында анан балдардын айткан жоопторун окуучулар ватманга, плакатка түшүрүшү керек, жазып. Мына ошол чыгармачылык устаканада эмне кылдык, сүрөт тарттык, кат жаздык жана башка эмнени үйрөндүк. Демек, текст тууралуу, тексттин мазмунун, идеясын үйрөндүк, ал эмне жөнүндө экендигин, бүгүнкү күндүн эң шайыры ким болду, сонун текст окудук, сонун презентациялар болду, активдүү катышуучуларыбыз ким болду, мыкты алып баруучубуз ким болду жана башка ушундай номинацияларды ыйгарсак болот. Демек, оюн так айта албай калгандар ким болду, оюучулар ким болду деген сыяктуу эң мыкты күн баян жазуучулар бүгүн демек кайсы окуучулар экенин атын атап жазып койсок болот. Анан биз күн баян жазууда компьютер, телефон, видео жасай ала турган, сүрөт тарта ала турган ата энелерден, чоң класстын окуучуларынан дагы жардамга чакырсак болот. Күн баянды сунуштоодо мурда биз эске салуу үчүн суроолор аркылуу рефлексия кылып, балдар менен бүгүн күн баян толтурабыз. Ошол күндүн аягында биз кайтарым байланыш жүргүзөбүз. Ар бир жасаган ишмердүүлүгүңөргө анализ жүргүзүп, эстеп тургула, бүгүн ким эмне кылды, маани берип байкап тургула деп балдарга эскертип койсок болот. Күн баян жазганга чоң жана кичине класстын балдары аралашып коюш керек балдардан. Анткени оюн айта турган, активдүү жана ошол оюн кагаз бетине түшүрө ала турган дагы жөндөмдүү окуучуну аралаштырышыбыз керек. Мен ачык айта албайм, баган оюм деген стикерлерди да жазып флипчартка алып койсок болот. Күндүн бүгүн эмне үчүн балдар активдүү катышпай калды, эмне үчүн оюн ачык айта албай калды, өзүнчө дагы балдарга көңүл бөлүп балдар менен иштесеңиз болот. Эмне үчүн кийинки күндө ошол баланы күн баян толтурганга же дагы бир өзүнчө бир жооптуу ишмердүүлүккө тартууга биз атайын көңүл бөлүшүбүз керек да. Эң оригиналдуу күн баян, мыкты баяндамачы деген номинация ыйгарсаңыздар болот. Кайсы күндө кайсы окуучулар эң мыкты баяндамачы болду, эң мыкты оригиналдуу күн баян жазды, атайын номинация менен чыгарып койсоңуз болот.
видео монтаж тиркемелерди колдонсок болот. TikTok менен InShot жана ар кандай видео монтаждар менен жаратуу менен ошол окуяны видео сюжетке тартуу менен дагы бүгүнкү күндүн видео күн баяны деп дагы жыйынтык чыгарып койсоңуз болот. Бүгүнкү күндүн видео күн баяны же бүгүнкү күндүн кыскача видео репортаж деп дагы WhatsApp группаларга жибересизби, социалдык тармактарга кошосузбу, ата энелер группасына жибересизби, мына ошондой жакшы рефлексия, кайтарым байланыш бере турган сонун бир ишмердүүлүк уюштурсаңыз болот. Албетте анан лагердин жыйынтыктап алганда, лагерь бүткөндөн кийин лагердин жабылышында коомчулукту тартып, ата энелерди тартуу менен, мугалимдерди, окуучуларды тартуу менен салтанаттуу түрдө балдардан эсте кала тургандай, эсинде кала тургандай жагымдуу маанайда, жагымдуу шартта, мазмундуу кылып жабсаңыз болот. Ачылышында дагы сабактын ошо лагердин ачылышында дагы жакшынакай маанайда шартта ачылуу менен жабылышында дагы жакшынакай шартта мазмундуу иш чара менен жабып лагердин ишмердүүлүгүн аяктасаңыз болот. Мына урматтуу кесиптештер, менин сиздерге бере турган көрсөтмөм ушул. Жана дагы сиздер менен түз эфирге чыгабыз. Андыктан материалдар менен таанышыңыздар, видео материалды толук угуп жана суроолоруңуздарды камдап туруңуздар.